президенттің қолындағы бийлик Акаевтың, Бакиевтің, Атамбаевтың түшүнө да кирген эмес. Ормонхандын да түшүнө кирген эмес, Жантайдын да түшүнө кирген эмес. Алымбек Таткандын да колунда мындай бийлик болгон эмес. Соту да өзү, башкасы да өзү, өзү да өзү, өзүнөн кийин дагы өзү, андан кийинкиси дагы өзү. Эми билген колдорунан келгендерин кылсын. Мен мисалы көчөгө кишилерди топтогон жокмун. Мен аткезчилик жасаганда мен солярка саткан киши эмесмин. Мен бензин саткан киши эмесмин. Көрүп атпайсызбы? 40ка жетпеген парламентте жигиттер отурат дагы, депутаттар отурабыз. 40ка жетпеген. Каттоодон өткөрсө 75. Бакма блогерлери бар. Бакма, бүтүндөй бакма. Анан КТР, ЛТР бар. Анан өкүртө мактайт алар. Анан кечинде карап алып эле кокуу, элдин баары жыргап атса эле Мадумаров эмнеге нааразы, журналисттер эмнеге нааразы. Мен айткан президенттик башкарууда министрлер кабинетинин төрагасы деген түшүнүк жок. Анда аталышы башка болуп калган менен ошол эле өкмөттө отпайбыз. Анан жазып атпайбы? Эгерде ушул убадалар аткарылбаса, Жапаровду кызматтан алат экен. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде тет-а-тетте конокто Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаров болмокчу. Маекти мен Дилбар Алимова алып барам. Адахан мырза, студиябызга кош келипсиз. Сөздү адегенде эле ошо сиз майда барат маселе дегениңиз менен ошо Жогорку Кеңеште орун алган өткөн жумадагы окуя боюнча баштайын деп турам. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бир катар депутаттарга, анын ичинде сизге дагы ошо сөмө кезеп коркуткан сөздөрдү айтты. Негизи укуктук мамлекетте парламенттин депутаттарына ушундай акарат келтирген кандай бааланат? Сиз кандай бааладыңыз бул көрүнүштү? Биринчиден ага көңүл бурбаш керек. Ага бул Кыргызстанда көнүмүш адат. Өзүңүз жооп бербедиңизби? Укуктук мамлекетти деп. А биздин мамлекет укуктук эмес да. Туура айттыңыз, укуктук мамлекетте андай болбойт. Болушу мүмкүн эмес. Эми аны эжегеде эзип бүттүгө дейм, ал маселеге кайрылуунун кажети жок. Менимче калың эл өзүнүн баасын берди. Ошол эле Жогорку Кеңештин депутаттары деле өзүнүн ичинен баасын берди. Алардын баасы белгилүү. Мага белгилүү. Анан эми аны кайра эле эзе бергенден эч нерсе чыкпайт, алабал өзгөрүлбөйт. Кээ бир инсандар чыгып атпайбы, акылдуу болуп, эстүү болуп, анан кайым айтыш эмес ал жерде. Бир тараптуу мындай бир күч көрсөтүү, бир тараптуу. Анан ошого жооп берип койсоң, кайым айтышты деп. Жок, андай эстүүлөр көп болуп атат. Ынтымакка келип эле дегендей болуп, кээ бир жаштар чыгып атат, акыл насаат айтып. Бизде кыргызда айтат го, жанагы басма айылдын маселесин ээси билбей ат билет дегендей, ошол сөз айтылган киши гана билет. Ошол адилетсиз сөз уккан киши гана билет ал жагдайды. Анан сабырдуулукка чакырып коюш, эстүүлүк болуш, керемет бир сунуштарды берип коюшка көп акылдын кереги жок. Ошол акыл берген киши болуп дагы, баягы ынтымакка чакырган киши болуп дагы, ошол бийликке жан тарткан киши болуп, көрүп атасыңарбы дегендей сыяктуу болуп, андай акылдуулардын көбүн көргөнбүз, укканбыз. Мисалы, атасы каза болуп, жээнеси каза болуп, сыздап турган кишиге деле барып сабыр кыл дей беребиз го. Анан өзү өрттөнүп турган болсо, сабыр кыл деген сөзүнүн таасири жок. Ошол сыяктуу көп эле акыл сынбастан маселени түбүнөн караш керек. Эмне болду? Кандай маселе болду? Ал жерде кайым айтышты деген сөз таптакыр туура эмес. Кудай сактасын андайда. Мен билесиздер, мен өзүмдү билесиздер. Канчаларган кишилер мен дарегиме не деген сөз айтса, чымын учуп өтүп атабы, же чиркей учуп өтүп атабы, мен көп деле көңүл бурбайм. Маселе башкада. Ал жерде чай талашып, нан талашып, кызмат талашып маселе болуп аткан жок. Маселе биздин элибиздин жагдайы, маселе биздин дыйкандардын көрүп аткан кордугу жөнүндө кетип баратат.
Анан ушул өтө кылдаттык менен башка жака буруп кетип, чырылдап аткан эл ал жакта калып калды. Аткезчиликке деп каршы деп баягы эки кыргыз айылдын ортосуна коюп алган посттор бул жакта калып калды дагы. Маселени башка жака буруп алды. Атты чапкан бойдон кетти, элдин баары ошонун аркасынан чубап кетип калды да. Кайгы башка жакта. Кайгы ошол бир райондон экинчи районго эң эркин баса албай калган, жүрө албай калган жарандардын укугу жөнүндө болуп атат. Ал жерде бирдеме талашып, кайым айтышып аткан маселе жок. Кеп конституциянын жана мыйзамдардын одоно бузулушу жөнүндө кетип баратат. Аны байкаган киши байкайт, байкабаган киши баягыдай эле болот да ошо. Анан ошол жерде эле өз сөзүндө Камчыбек Ташиев эгерде парламент сизди камоого уруксат бергенде камалат болчусуз, али да кеч эмес деген сөздү айтты да. Бул сизге ачылган кылмыш ишин кайра жандантат деп кооптонтпойбу? Анан негизи ошол кылмыш ишинин статусу кандай азыр? Макамы ушундай бир макам ушундай, макам ал жалган нерсе. Бүтүндөй токулган жалган нерсе. Ал өзүңүз билип турасыз ошо шайлоодон шайлоого чейин эле. Эгерде кандайдыр бир күмөн жаратайын деген болсоң, оюңа келген бир сөздү айтып койсоң, ошол кете берет биздин элде. Тилекке каршы чындыкка караганда жалганга көбүрөөк ишенет да. Чындык жасаган ишинди айтып койсоң, койчу кантип эле деген ишеним жаратпаган жагдайда калат. Анан акылыңа келбеген бир жалганды айтып койгон болсоң, кокуй сонун болгон турбайбы деп бүт баары ошого ишенип калат. Эми ал жигиттин өзүнүн жеке пикири. Ал жигит бул мамлекет ал жигиттин үйү эмес. Мамлекеттин конституциясы бар. Жакшыбы жаманбы өздөрү кабыл алган. Мамлекетте мыйзам деген бар. Жакшыбы жаманбы? Ар бир киши ушундайда мен дайым эле айтып коем, пейилинен тапсын болду. Башкы прокурор ошол эле замат жабык артында өткөргөн да ошон үчүн элге маалымат жетпестиги үчүн. Абдан ыңгайсыз жагдайда калып калышканда. Баягындай шашмалык менен баарын ура деп айтарын айтып алып, ана кече Садыр Жапаров айтып атпайбы? Ар бир инсандын кандай дейт, презумпция невиновностьтин күнөөлүү эместигин эске алып деп баш прокурорду кызматтан четтетип атат. Мадумаровду сот боту жок эле кыйкырбады беле, мамлекеттин чыккынчысы. Ана ушундай конституция бул жакта калат дагы, бул жигиттер өздөрүнүн каалоосу, көз карашы менен кете берет. Мадумаровго эмне сот ошондой чечим чыгарды беле ошондой деп кыйкырыш үчүн. Жок. Шайлоонун алдындагы элди бурмалоо. Элдин көңүлүн башка жака буруу. Бул арам ойлор. Ар ким арамдык кылса өзүнө кылат, ошону билбейт да тилекке каршы. Убактылуу кандайдыр бир ийгиликке жетиши мүмкүн, бирок түпкүлүгүндө азаптарын өздөрү тартат. Ошол окуядан кийин президент Садыр Жапаров дагы бул боюнча үн катты. Ошол парламенттеги окуя боюнча Мадумаров бул мамлекетчил эмес саясатчы, популист саясатчы, Камчыбек Кадыршаевич болсо өзүн кармай албай калды дегендей мүнөздөмө берди да. Жанагындай айткандай укуктук мамлекетте президенттин реакциясы кандай болуш керек эле? Биринчи кезекте президент болобу, ким болсо ошол болсун, адам болуу керек. Анан ал жигиттин айткан сөздөрү мага көңүл деле бурбайм, аны уккан деле жокмун, окуган деле жокмун. Анан ал жигиттин пикири мени кызыктырбайт. Ага ылай сиздин тарапташтарыңыз дагы, Камчыбек Ташиевдин тарапташтары дагы билдирүү жасап бири-бирин мындай эсиңерге келбей. Мен карындашым ушундай деп суроо бердим эле. Ушундай деди дептир, деди деп атышат, деди деп уктуумдан сырткары эми угуп туруңуз. Дүйнөдө аябай чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Дүйнөгө келебиз азыр. Дүйнөдө аябагандай чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Айланайын кыргызым. Эртеңки күнүңдү ойлочу. Анан ушундай дептир, деди деп коюп туруп, бириңди бириң чукуп жүрүп жок болосуң айланайындар. Мага кызыксыз. Анын тарапташтары, менин тарапташтарым деп айтасыз. Анын тарапташтары бул эки тарапты кайраштырууга алып келбейби? Эми билген колдордон келгендерин кылсын. Мен мисалы көчөгө кишилерди топтогон жокмун. Мен аткезчилик жасаганда мен солярка саткан киши эмесмин. Мен бензин саткан киши эмесмин. Маселенин түбүнөн карасаңарчы, жок дегенде силер ушул элге туура маалымат берип, туура багыт берип, элди мындай бир саясий маданиятын, маалымат таратуу маданиятын, маалымат кабылдоо маданиятын бир аз көтөргүлөчү айланайындар. Мен суранам силерден. Аалам будуң чаңга түшүп атат. Кошуналар кайда баратат? Биз кайда баратабыз?
Бизге келсең эле баланчы мындай деп турго кандай дейсиз, түкүнчү мындай деп турго кандай дейсиз. Демектен ары карай десин. Сиздин пикириңиз маанилүү да, ошончу сөйлөйбүз да. Жок, менин пикирим. Алар не демектен десин. Мен жөнүндө 30 жылдан бери деп келатышат. Дагы дешет. Дей беришет. Себеп ак менен кара, адал менен арам дайым тынымсыз күрөштө болуп келет. Бул күрөш улана берет. Анан силер ушу баягы көрүүчүлөрдү көбөйтөм деп, мына ушундай бир баягындай ыстык маалымат деп, мына сага, мына жайлады, мына күнүн көрсөттү, ана сага. Аалам башка болуп атат, карындашым. Аалам башка. Эртең мамлекет катарында биз калабызбы, калбайбызбы? Биз бирөөнүн көзүн карап калабызбы, жокпу? Өз киндигиңди өзүң кескен эл болосуңбу эгемен? Мына ушулар жөнүндө ой жүгүртпөйлүбү? Ага келебиз да азыр. Анан ал эмне деди мен жөнүндө, бул эмне деди? Мага кызыксыз. Мен эң негизги айтаар сөзүм ушул. Өз абийириңдин алдында, өз элиңдин алдында, жараткандын алдында таза бол, калгандары эмне десе ошо десин, мага баары бир. Мага кызыксыз. Ошондуктан мен чукулап издебейм. Мен карабайм. Мага маанилүү эмес алар эмне. Сиз демек сиздин саясатчы, сиздин тарапкерлериңиз эмне деп ойлоп атат? Сизге ал маанилүү эмес? Ал дагы маанилүү эмес, ишенесизби? Ал дагы маанилүү эмес. Себеп менин өзүмдүн алдыма койгон максатым бар. Ага жетүү үчүн кээде бир тууганыңа дагы, балаңа да түшүндүрө албай каласың. Бара берүү керек, баргандан кийин гана түшүнүшөт. Ага жетүү үчүн ошо тарапкерлериңиздин колдоосу керек да. Жок, эгер ар бирине түшүндүрөм деп отурсаң, анда марага жетпей деле каласың. Ошондой. Аны менен алек болбош керек. Айтпаган эле сөз түшүндүрүп берейин дебей, өзүңдүн кыймыл аракетиңден, сүйлөгөн сөзүңдөн, жасап аткан ишиңден түшүнүп турган эл, Кудайга шүгүр. Аллахка чексиз шүгүр бар. Алар мен сөзүм жок эле түшүнүп турат. Макул, азыр бул жерде бир суроону берип кетпесем болбойт. 2016-жылы жана сиздин партияңыз менен ошол Камчыбек Ташиевдин партиясы бир блокко бириктиле. Анан кантип эки жээкте калып калдыңыздар сиздер? Анага мен жооп бергенмин кезинде, кайра козгогула кыздар. Мен дагы бир жолу айтам. Кимдин ким экенин, эмне үчүн кеткенин, кантип кеткенин силер өзүңөр иликтеп берип атпайсыңарбы? Мен кээде өзүм көчөгө чыкканда силерден сурайм деп атпаймынбы? Мен жөнүндө эмне болуп атат? Мен бүгүн кандай уктадым деп сурайм деп атпаймынбы? Чындыгында эле ошондой. Мына көрдүңүздөрбү? Силер көпсүңөр, ар бириңиздер өзүңөрдүн гана сурооңорго жооптукуңуздар келет, өзүңөрдүкүн гана көргүңөр келет да. Толгон токойлор бар. Ошол жакта жооптордун баары кайнап турат. 2 жыл баштагы берген жооп, 4 жыл баштагы берген жооптор, ошого чекит коюлган жооптор бар. Ал аудитория башка, биздин аудитория башка да эми. Мен ар бир аудиторияга деп сүйлөбөйм, мен жалпы сүйлөйм. Бүгүн эле ошол мамлекетке чыккынчылык кылды деп айыпталып камакка алынган Марат Казакбаев каза болуп калды. Анын жакындары айтып атат, ошо кыйноого алынган, убагында медициналык жардам көрсөтүлбөй калды деп айтып атат да. Негизи биздин мамлекетте эмне үчүн ушундай окуялар орун алып атат? Биринчиден, Аллах анын билип билбей кылган күнөөлөрүн кечирген болсун. Акыретин жакшылык менен кылган болсун. Ар бир инсан кеткен болсо, өкүнүштүү. Бул ааламда ар бир инсандын кетиши өкүнүштүү. Ал эмес жолдо баратканда же бир балапанды же бир мышыкты машина кагып кетсе деле жүрөгүң зырт дейт да. Инсан, биздин жаран. Өкүнүштүү. Аллах акыретін берсін. Жақындарына сабырдуулук берсін. Баягы мен айткандай эле азыр ушул өзөгөртөнүп турат көбүн жақындарынын. Эйманын ак карасын териштире турган бир мамлекеттик ишкана уюмдар бар да. Аларга коелу. Алар дагы чече албаган болсо, ар бир адамдын өзүнүн абийирине коелу. Биздин өлкөдө жалгыз эмес андай окуялар. Тилекке каршы көп. Ана кече биз жогорку кеңеште зордук зомбулукка каршы улуттук борбордун жетекчисинин 3 жылдык жумушун уктук. Не деген гана үрөө учурган окуяларды айтты. Ушул жерде болуп атат, Кыргызстанда, ушул Бишкекте болуп атат, Ошто болуп атат, Нарында болуп атат. Не деген зөөкүрдүк, не деген зомбулук, не деген кыйынчылыктарды жаратышып атат.
жасабаган кылмышты мойнуңа аласың деп не деген иттиктерге барып атышат. Бул менин сөзүм эмес. Ошол улуттук борбордун директорунун сөзү. Уктуңуздар ушуну? Көрдүңүздөр да? Акытка боюнча. Ошо видеолорун менен көрсөтүп берди, сүрөттөрүнөн бери көрсөтүп берди. Эми ошону кайсы кыргыз баласы жасайт? Кандай болуу керек? Кандай сезим болуу керек? Ошентип зардап какшап жаткан азаматтарыбыздын жүздөп саналат деп, анын алдында эле биздин акыйкатчыбыз маалымат берди. 1 айлап, 5 айлап, 10 айлап, 1 жылдап тергөө жүрбөй жөн эле убактылуу жерде кармалып аткандардын жагдайларын айтып беришти. Экөө тең бирдей маалыматтарды беришти. Ушундан кийин ушул өлкөнү кандай деп атоо керек? Кандай деп айтышыбыз керек? Эмне деп айтышыбыз керек? Кандай баа беришибиз керек? Ушундай болуп калбадыбы азыр? Ажылдап эле айтканын оозу жаман, ыйлаганын көзү жаман. Ушундай бир жаман жагдайга туш келип калбадыкпы? Биз сөздүн баркына да келбей калбадыкпы? 60-тагы аксакал менен бадаңдашып 25-теги айтышса дагы ошо 25-тегини туура айтты, азамат экен деп ушундай сүрөөнгө алып калган бир блогер сыяктуу коом пайда болбодубу? Бул кандай? Анан маалыматты так билбей туруп эле тарс этип айта бергенди биз адат кылып албадыкпы? Мага өткөндө бир күйөрман болгон киши сүйлөп атат, Адакал Мадумаров пенсиясын да алып атат, айлыгын да алып атат деп. Аллах ниетин берсин, ошо кишинин жакшы ниетте экен, ошо пенсия жашына жеткирсин. Мен пенсия жашына чыгууга, пенсия жашына барууга Аллах өмүр берсе мага дагы бир 7 жыл керек. Мени көп ойлойт экен да бул киши картайып калганда. Бизде билесиз, пенсияны 63 жаштан алат. Эркектер. Ага чейин дагы мага 6 жылдан ашык убакыт керек. Кудайга шүгүр жашпыз. Ошол күндөргө жеткирсин. Ошол пенсиянын нанын жеген күндөрүн, чайын ичкен күндөрдө Аллах насип эткен болсун. Ошондо ар бир жеген наныбыз, ар бир урттаган чайыбыз адал болгонду насип кылсын. Арамдан эмес. Жарандарды соттун, прокуратуранын жана чечими жок тыңшоого уруксат берген мыйзам долбоору өтпөдүбү? Сиз башында каршы 3 окуудан өттү? Өтө элек. Сиз анда 2 окуудан өткөндө, сиз каршы пикирлериңизди билдирип аттыңыз, бул конституциялык укуктарга каршы келет деп. Анан бирок жана добуш берүүдө сизге макул деп чыгып калды да. Ошол эмнеден болду? Эми маны биз айттык го. Эмнеден болуп калды? Эмнеден болду? Мен ден соолугума байланыштуу ошол күнү келбей калып, анан жанакы жаңылыштык менен каттоодон өтүп берип, кат жаңылыштык менен ошондой добуш берилип калган учур бар. Ошондуктан мен жаңы регламентке киргизип атам да, адамдын өзүнүн бармагы тиймейинче добуш берилбей турган деңгээлге жеткиришибиз керекпиз. Биометрика. Көрүп атпайсызбы? 40ка жетпеген парламентте жигиттер отурат дагы, депутаттар отурабыз. 40ка жетпеген. Каттоодон өткөрсө эле 75. Мен кимди алдап атабыз деп отуруп, ошо кесиптештерге деле жаман көрүнүп атпаймынбы? Ошондуктан биз андай мыйзамга башынан тикелей каршы чыкканбыз, аягына чейин каршыбыз. Кечээ экинчи окуусунда дагы биз аябай катуу каршылыгыбызды көрсөттүк. Каршы болуп келгенбиз, боло беребиз. Муну тактап коюш керек экен. Мен жаңы эле третье чтение деп окудум да. Билбейм. Менин билишимче биз добуш берген экинчи окуу болду. Ошол экинчи окууда биз баарыбыз каршы добуш бердик. Негизи жалпысынан алганда ошо Кыргызстандагы азыркы саясий экономикалык кырдаал кандай? Бизде социалдык экономикалык абалга баа бере турган бир кандайдыр бир мамлекеттик институт барбы? Жок. Биз ошол Кудай ошол күндөргө аман жеткирсин, эртең күркүрөгөн күз келет. Биз канча тонна буудай өндүрөбүз? Ошонун алдын ала эсеп кысабын чыгарган мекеме уюм барбы? Менимче жок. Тескерисинче ошол буудай өндүргүлө, буудай өстүргүлө алакандай жер болсо дагы буудай сепкиле, себеп быйыл катаал. Мына кошуна мамлекеттер өзлөрүнөн буудайды чыгарбай коюуга, ун азыктарын чыгарбай коюуга чечим кабыл алышты. Биз кантип өзүбүздү камсыз кыла алабыз деген маселенин үстүндө иштеш керек да. А тескерисинче ошолор дыйкандар нан өстүрөлү деп аткан жерлерге дары жер семирткич жеткирбестен аларды бууп кысып олтурган өкмөттөн эмне жакшылык күтөбүз биз?
Биз дыйкандардын колун кое беришибиз керек. Биз Кыргызстанда өнүм жокпу, Кыргызстанды өзүбүз өндүрбөйбүзбү? Сырттан ким кандай кылып ташып келген болсо, дарбазанын кенен ачып коюшубуз керек. А бул эл сүйөр, мамлекет сүйөр бийликтин жасай турган иши болот. Биз өзүбүз өндүрбөйбүз да. Ошон үчүн эшикти ачып кою керек. Петр I ушундай саясат жүргүзгөн, политика меркантилизма деп коет. Россияга айрыкча Санкт-Петербург куруп атат, мына 350 жылдык болуп атат. Эмне кажет болгон болсо, ошону алып келген кемеге, мейли ал Голландияныкы болобу, Швецияныкы болобу, финдердики болобу, кимдики болсо ошонуку болсун. Дарбаза эшик ачык кылып койгон. Мына ошентип таш-ташты олтуруп, тиги саздын үстүнө Санкт-Петербург шаарын курган. Биз өзүбүздө баягы жер семирткич өндүрбөйбүзбү? Жокпу? Тек Россиядан, Өзбекстандан келеби? Дыйкан алып келген болсо, айланайын кош келдиң деп тосуп алып турушубуз керек тескерисинче. Ал дыйкандарга керек. Мына жаан чачындардын баары бүттү. Эми орум жыйын башталат. Эми алып келгенин пайдасы. Биз ошону айтып какшаганбыз. Жаздан баштап айтып келатабыз. Бирок тилекке каршы жалаң гана жанагы мындай жалган дүйнөгө кирип алды да. Мен Аскар Акаевичте айттым эле да кезинде. Сиз бир өзүңүздүн кичине дүйнөңүздү куруп алгансыз, илимпозда. А илимпоздордун баары кыял кеч да. Кыялданып отурат да, баары керемет, баары укмуш деп. Булар дагы азыр кыял кеч. Бирок булардыкы илимпоздордон айырмаланып, баягы бакма блогерлери бар. Бакма, бүтүндөй бакма. Анан КТР, ЛТР бар. Анан өкүртө мактайталар. Анан кечинде карап алып эле коку, элдин баары жыргап атса эле, Мадумаров эмнеге нааразы, журналисттер эмнеге нааразы, бул не деген сөздөрдү айтып атат деп, алар өзлөрүнүн дүйнөсүн чын дүйнө менен алмаштырып алды да. Виртуальный мир. Кайгысы ушунда. Анан өздөрү кадимгидей ишенет. Ошого тилекке каршы ишенет да. Биз дейт быйыл моңуну куруп беребиз, биз моңго жетишебиз, биз андай кылабыз, биз мындай кылабыз. Анан айтып алып, кечинде өздөрүн карайт да, ошого ишенет. Бул коркунучтуу, жагдай коркунучтуу. Мына караңызчы, элдин башын айландырып коюш аябай жеңил экен да. Мына биз өткөн жылы дейт, мамлекеттик казнабыз 200 миллиард болсо дейт мисалы да. Аны биз дейт азыр 300 миллиардка чыгарабыз десе, жандагылар кол чаап атат. Болуп көрбөгөндөй өсүш жок. Дилбар айым. Күйүүчү майдын баасы дээрлик 1,5 эседен ашык өстү. Туурабы? Былтыр күйүүчү майдан түшүп аткан салык мисалы 400 миллион сом болсо, быйыл ошол эле күйүүчү майдан түшкөн салык 600 миллион болот. Себеп баа өстү. Бул экономика өстү дегенди билдирбейт. Бул баа өстү. Баа өскөндөн кийин салык өсөт. Салык өскөндөн кийин казнага ошол көтөрүлөт. Биздин элибиз ойлонбой калды да, макул, айлыкты көтөрүптүр, жакшы, казнабыз толуптур, жакшы. Бирок өткөн жылы 1 жыл башта 400 сомго алып жеп аткан этибиз азыр 670 болду го. Кандай дейсиз? Ушундай деп түшүндүрүш керек элге. Биз 1200 сомдон алып аткан бир кап унубуз азыр канча болду? 2500-2700 болду. Бара келди. Эмне өсүптүр? Эмнебиз жыргаптыр? Кайсы казнабыз толуптур? Мына сиз аял кишисиз билесиз. Өткөн жыл ушул мезгилде 1 литр күн карама майын канча алчу элеңиз? Кымбаттаганга чейин 70 сом. Азырчы? Азыр 130 сом, 150 сом. Экесе? Экесе. Демек сен өткөндө 5000 сом айлык алып жашап атсаң, быйыл сен 10.000 сом айлык албасаң жашай албайсың деген сөз. Кандай дейсиз? Анан ушундай эле жөнөкөй эле нерселерди айтып койсоң эле жаман көрүп атпайбы? Анан Мадумаровго эч нерсе жакпайт, тигиндей мындай деп жана бакмаларына жаздырат да. Жаздырмактан жаздырсын. Мага 30 жылдан бери ушундай артымдан ар кандай сөздөрдү, ар кандай ушактарды айттырып келет. Бирок эгер ошону менен заман өзгөрүп кетсе, мына караңыз, эч бир бийлик жакпайт деп кээде сөз кылышат. А эгер ошол бийликтер жаккан болсо, эмне эле кайра-кайра төңкөрүш жасап атасың элим?
Жактырсаң аранда көтөрүп алып эле жашашыбыз керек да биз кыргыздар. А эмне аларды кууп төңкөрүш жасап атабыз? Жакпаган үчүнбү? Же бир гана Мадумаровго жакпай атабы? Жок. Мадумаров ошолордун баарын убагында ачык айтып атат. Азыр могу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин камакка алынышында президент баш прокурорду кызматтан четтетти. Сиз анын мыйзамсыз болгонун айтып, баш прокуратура кала берсе өзүнүн укугун коргой албайт деп айттыңыз да. Негизи ушул көрүнүш бийлик бутактарынын бири-бири менен тирешип атканын түшүндүрбөйбү? Тирешүү менен бийлик бутактарынын ортосунда тиреш жок. Баары эле бир атанын балдарына эле куптап эле ийилип эле турат. Азыркы президенттин колундагы бийлик Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин түшүнө да кирген эмес. Ормонкандын да түшүнө кирген эмес, Жантайдын да түшүнө кирген эмес. Алымбек Таткандын да колунда мындай бийлик болгон эмес. Соту да өзү, башкасы да өзү, өзү да өзү, өзүнөн кийин дагы өзү, андан кийинкиси дагы өзү. Өзү прокурор, өзү сот, өзү тергөөчү, өзү баары. Ушундай заманда азыр. Өзү. Анан ушул бошотуп коюу жөнүндө эми баягы басма сөз катчысы жооп берип атпайбы? Ассаламу алейкум. Келдик да келер жерге. Адилет министри кайда? Баш прокурордун орун басары кайда? Жогорку сот кайда? Конституциялык сот кайда? Конституцияда көрсөтүлгөн. Баш прокурорду жогорку кеңештин макулдугу менен гана бошотулат. Ал жерде убактылуу бошотуу деген түшүнүк жок. Бул биринчиден, экинчиден экөөнүн бири-бирине түзүлгөн мамилесине карап деп атпайбы? Мени менен болгон болсо экөөбүздүн мамилебиздин жакшылыгынан козгойбой кылмыш үчүн. Же сиз менен болгон болсо сизди да караш керекпи? Бул акылга сыйбаган нерсе да. Ушул одуно, өтө одуно. Демек, бул деген сөз тиги мага жакын, мен аны көрсөтүп коеюн, мен белги берип коеюн деген гана сөз. Маселе жок башка. Анан өкмөт мүчөсүнө, жогорку кеңештин депутатына баш прокурор түздөн түз өзү козгойт. Иликтөөнү өзү жетектейт. Азыр эми ким жетектейт аны? Эгер ишеним жок болсо, бул туура мыйзамдан чыгып иликтейт деген болсоң, анда биротоло бошотуш керек. Кеп ишеним жөнүндө болуп атат да, кандай дейсиз? Негизи сиз дагы ошо президенттик башкарууну колдоп жүрдүңүз да, анан азыркы кырдаалдан улам оюңуз өзгөргөн жокпу? Жок, мен айткан пикирди булар сөзмө сөз жаттайт, ошону кайталашат. Ошону көчүрүп алды дагы, бирок аны ишке ашыруу механизмин билбейт да. Аны ишке ашыруу механизми такыр башка. Мен айткан президенттик башкарууда министрлер кабинетинин төрагасы деген түшүнүк жок. Анда аталышы башка болуп калган менен ошол эле өкмөт деп атпайбызбы биз? Анан жазып атпайбы, айтып атпайбы? Эгерде ушул убадалар аткарылбаса, Жапаровду кызматтан алат экен. Ассаламу алейкум. Конституцияда жазылып турат. Аткаруу бийлигинин башында президент турат деп Конституцияда жазылып турат. Жапаров турат деп жазган жок Акылбек Жапаров. Жок. Президент турат. Өзү жоопкерчилик тартыш керек. Жеке. Анан жазып коюптур. Эгер ушул иштер аткарылбаса, анда администрациянын жетекчиси кетет экен да. Бул аябай туура эмес, алишемдик. Өтө туура эмес, алишемдик. Анан Конституциядагы кандай абалда кабыл алынганын билесиз да. Ошол кезинде күчүндө турган Конституция одуну түрдө бузулуу менен кабыл алынган. Мунун отурганда эле ээрге кыйшык отурушканда. Бул туура эмес позиция. Мен айткан президенттик башкарууда президент жеке керт башы менен өзү. Өкмөттүн башчысында өзү турат. Эч кандай Жапаров экинчи жок. Өзү жеке, өзү керт башы менен жооп берет. Өзү өкмөттү жетектейт, өкмөттүн курамына өзү жооп берет. Мана ошондо бийлик бутактары кандай болот? Ошол аткаруу бийлигинин башында турган инсанды ким болсо ошону деп аталсын. Эл тарабынан шайланып келген парламент баланс менен кармап турат. Бюджет толугу менен, казына толугу менен парламенттин колунда болот. Эми
ушуга улай эле Украинадагы окуяларга токтогум келип атат да. Бул окуялар дүйнө жүзүндөгү күн тартибин өзгөрттү. Ушундай учурда Кыргызстан кандай иш алып барыш керек эле? Алам өзгөрдү. Туура айттыңыз. Алам 24 февралдан баштап өзгөрдү. Түп дүйнө маңызы менен өзгөрдү. Азыр биздикилер айтып атпайбы, көп вектордуу саясат жүргүзүшүбүз керек деп. Жок. Дүйнө ушундай аламдашты. Азыр көп вектордуу болбой калды. Азыр эки тарап эле бар. Эки тарап бар. Же ал жак, же бул жак. Кыргыз мамлекети, Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекетинин кызыкчылык үчүн бир тараптуулугу жакшы. Кыргызда керемет сөз бар. Эки тоонун эрименин эңсеген эчки ачкадан өлүптүр деген. Бул деген сөз биздин ата-бабаларыбыз философ болгондо, диплому болбосо дагы алар ушунчалык ойчул, азамат, акылмандар болгондо. Азыркылардын 4төн диплому бар, бирок 4 сөз айта албайт. Караңыз, керемет сөзбү? Эки тоонун эрименин эңсеген эчки дейт. Ошол деген баягы таш түшкөн жеринде оор дейт, дарак бир жерден көгөрөт дейт. Ошол сыяктуу Кыргыз мамлекети, Кыргыз эли бүгүн өзүнүн ордун так аныктап билип алыш керек. Аны үчүн бул мындай деп тургай, сен кандай деп жооп бересиң? Сени мындай деп коюп тургай, сен кандай деп жооп бересиң? Деп бирин кагыштырып, чагыштырып отурбай, бүгүн акылмандардан ой калчаш керек. Таразага ошол ойлорду салдырыш керек. Караңыздарчы, Россиянын телеканалдарын караңыздар. Таңертеңден кечке чейин ар кандай ой пикирлерин айтыш. Байкап атасыз да? Баягы 60 мүнөт деген көрсөтүүсү, ким каршы деген көрсөтүүсү, чоң оюн деген, большая игра деген көрсөтүүсү, вечер Соловьевым деген көрсөтүү. Бүтүндөй акылмандардын ой калчашы жүрүп атат. Өлкө кандай жолго түшүү керек, бүгүн кандай саясат жүргүзүү керек, эртең кайда барышыбыз керек деп. А биздин Кыргызстанга караган болсоң, баланчы түкүнчө деп коюптур. Түкүндөйдү мындай деп койгон экен, ал мындай деп жооп бериптир. Мына сага биз көтөрүлүшүбүз керек кой. Бирок тилекке каршы бул ой, Дилбар айым, мен сизге кошулам, кыйын. Себеп бүгүн ой калчаган адамдардын бүтүндөй баары жек көрүндү болот. Неге? Себеп бизде бир киши ой калчаш керек, бир киши айтыш керек, бир киши чечиш керек. Анан ошол кишинин айтуусу менен кетиш керек. Сиздин оюңузча ошо кайсы тарапты жакташыбыз керек дейсиз? Россияны эки тарапка бөлүндү да дүйнө. Бул менин жообум эмес. Илгертен Кыргызда эң керемет касиет деген сөз, бул ата-бабалардын керези деген сөз бар. Керез бул аманат. Аманатка кыянаттык кылган бул жоопкерсиздик болот. Бейбаштык болот. Биздин ата-бабаларыбыздын бүтүндөй бардыгын айтып кеткени, кандай болгон кезде да ошол жак менен бирге болгула деп насаатын айтып кеткен азаматтар болгон. Ойчулдар болгон, акелер болгон, даанышман инсандар болгон, оолуялар болгон. Биз ошол ата-бабалардын керези менен жашашыбыз керек. Ошол жак деп Россияны айттыңызбы? Ооба, Россия менен бирге болгула деп айткан. Бирок Россия азыр агрессордун ролунда болсо, эми ар кимдин өзүнүн көз карашында. Кечеки эле биздин ортобуздагыдай да, бирөө аябай каттуу сокку берди, ага жооп берип койсоң, эки тарап айтышты. Жок, айланай. Андай эмес. Эки тарапты бирдей кароо керек. Сөздүн маанисин билүү керек. Азыркы жүрүп аткан кагылышуулар эмненин себебинен болду? Ошонун түбүн караш керек. Түбүнө эмне жатат? Эмне болуп атат? Кандай болуп атат? Деген маселе болуш керек да. Анан ар бир мамлекет өзүнүн коопсуздугун ар кандай жолдор менен камсыз кылышы керек. Ар кандай жол менен. Эгерде Россия өлкөсүнө ошол кошуна турган мамлекет, бир боор деген мамлекет коркунуч туудуруп аткан болсо, сөзсүз түрдө кандайдыр бир аракет жасалуу керек да. Негизи биздин саясий кырдаалыбыз эми каяка баратат? Эмне болуп өнүгөбүз мындан ары? Ким катары жооп берейин? Инсан катарыбы, саясатчы катарыбы? Депутат катары, саясатчы катары. Депутат деген биринчи кезекте ал элдин өкүлү болуш керек да, анан саясат катары. Мен сизге эки тарабынан жооп берейин. Инсан катары айтайын, адам катары, кыргыз жаран катары айтайын.
мен аябай өкүндүргөн жакта баратабыз. Аябай майдаланып кеттик. Аябай сабатсызданып кеттик. Баары аралашып кетти. Улуусу да бир, кичүүсү да бир. Билгени да бир, билбегени да бир. Билгени да сүйлөйт, билбегени да сүйлөйт. Кооптуу жагдай. Оор жагдай. Биз токтошубуз керек дегенде 1000 жерден жаман көрүнсөм да айтам бүгүн мен. Бизге кыргыз бийлигине сабаттуу баса белгилеп айтам. Тажрыйбалуу, көрөгөч, мамлекетчил, таза, ыйманы таза инсандарды алып келмейинче биздин бараткан көчүбүз өтө коркунучтуу. Аябай жаман каттуу коркунучтуу. Сиздерге ушинтип айтайын. Эгер Дилбара ушунчалык чындыкты издегиңиз келсе, мен 5 жыл баштагы айткан сөзүмдү караңыз, 10 жыл баштагы айткан сөзүмдү караңыз. Ушул эле сөздөрдү какшап айтып келет. Токтобой койдук го. Бүгүн бир китеп окуган кишиге караганда бир камогу бар киши сыйлуу. Кандай дейсиз? Бүгүн сабаттуулар коркуп калды. Эмнеге? Себеп сабатсыздардан сөгүшүп атат. Коом ушундай болуп калды да, кандай дейсиз? Жанагы Советтер Союзунда бир классика фильм бар эле, ошондо айтпады беле? Толеранттуулук дейт. Либералдуулук ушул деңгээлге жетти дейт. Сен дейт, акылдуу сөз айтпа дейт. Башкалар дискриминация кылат. Башкаларды, ошол сен акылдуу сөз айтып койсоң, башкаларды кемсинтип койгон болосуң. Ошону айтпа дейт да. Деп, ошол мезгилде бир фильм бар эле. Бүгүн биздин турмушка 100% туура келип калды да. Караңызчы. Бир сөз айтсаң эле ыркыраган ушундай бир көп. Голливудтун тарткан фильмдери бар го. Ууланып калат дагы, адамдардын баары бирин-бири тиштеп, жин киргендей болуп калышат дагы. Анан баары эле ушу издеп, ушу ачка калгандай болуп эле уулан элек кишилерди издей берет го. Артынан кууп жүрүп азыр. Бүгүн бизде ошондой болуп атат. Сен биздей ой жүгүртпөйсүңбү? Демек биз сага баратабыз. Мына караңызчы. Кандай деген жапайы заман. Бирок баары бир жалгыз калып калган кезде дагы күрөшө берүү керек. Дагы бир керемет сөз бар. Эч ким көрбөсө да жакшылык жасай бер дейт. Эч ким ишенбесе да чындыктан тайба дейт. Ушундай, ишенбейсиңерби, ал өзүңөрдүн кайгыңар. Деп коюп, чындыктын гана жолунда кете бериш керек. Эртеби кечпи, үмүтсүз жалгыз шайтан. Эртеби кечпи, Кудайга шүгүр. Менде ушундай бир үмүт оту жанып, ал олон күндөн күнгө көчөп келатат. Элибизге чексиз ыраазычылык билдирем. Уже токтонуп, акыл калчап, оң жак сол жагын карап, андай бир изденүүчүлүк жолго түштү. Мына ушул агым, ушул кандайдыр бир кадамдар мага күндөн күнгө үмүт отун жандырат да, кылымдарды карытып жок болбой келген элибиз Кудай кааласа дагы да өзүнүн жолун таап алат, буюрса. Бул инсан катары айттыңыз, эми депутат катары? Депутат катары айта турган болсом, элге жагынып туруп айтышым керек да. Кылым карыткан элибиз бар. Жаман жакшыны ылгап алат. Элден калбаш керек. Бийик болсоң элиң менен бийиксиң. Элден чыксаң кийиксиң деген сөзүбүз бар. Деп укмуштуудай жаттап алышты кээ бир инсандар азыр. Ушундай куюлуштуруп айтат, карап отуруп өзүң тан бересиң. Бирок сүйлөгөн сөзүң менен көкүрөгүң дал эмес да. Ушундай керемет, байкайсызбы? Жогорку кеңеште карап отурсаң ушундай сын пикирди айтышат, ал же бул мыйзам долбоору боюнча. Ай, ушу мыйзам долбоор өтпөй калды го, Кудай буйруп жакшы болду десең, добуш бергенде эле карасаң теңирден тескери. Себеп сүйлөгөн сөз менен жасаган иш түк айкалышпай атат. Бул өкүнүчтүү, бул коркунучтуу. Сиз жана азыр айтып өтпөдүңүзбү, бийликке сабаттуу адамдар келиш керек депчи, баса белгилеп. Ошол адамдар кимдер? Сиз кимдерди белгилей аласыз? Эми ушундай десе эле заматта ушуну аны эл калчаш керек. Эл билиш керек, эл өзү таразалаш керек. Илгери эл жакшылары деген түшүнүк бар эле. Улуттун күзгүлөрү деген түшүнүк бар эле. Улуттун каймактары деген түшүнүк бар эле. Бирок ошол каймактардын баары азыр сметана болуп ачып кетти да. Баары аралашып кетти да. Сүтү да бир болуп кетти,
айраны да бир болуп кетти, кымызы да бир болуп, баарын чалкештирип, аралаштырып, чалап болуп жатып калдык. Баарыбыз аралаштык. Билгени да, билбегени да. Түшүнгөнү да, түшүнбөгөнү да. Мен өткөндө айттым го, бир кызык бир салыштыруу катарында жооп бердим. Мисалы мен бир курулуучуга барып, куруучуга кышты момундай кынасаң деп айтпайм. Мен сыйлайм өзүмдү. Мен дыйканга барып, буудайды момундай сеп, арпаны мындай кылып сепсең, же могул мезгилде сугарсаң деп айтпайм. Мен сыйлайм өзүмдү, дыйканды да сыйлайм. Мен бир дарыгерге барып, бычакты момундай карма, кескенде момундай кес, операцияны мындай жаса деп айтпайм, Аллах сактасын, мен ал кишини сыйлайм. Бирок баары биригип келип саясатты да сындайды. Саясаттан түшүнүк жок. Мени келип дарыгери да уктат, дыйканы да уктат. Сиздер да келип уктасыздар. Журналисттер келип алып. Баары уктат да. Анан мен түшүндүрө албай, күчүм жетпей туруп калат. Бирок ал деген саясатчы бардык тармактан да болушу мүмкүн да. Айырмасы ушунда болуп атпайбы? Маселе жок. Маселе жок. Караңыз. Конституцияга добуш берип атат. 3.600.000 киши добуш берет экен. 116 берене бар. Мен кантип добуш берем? 95-си жагат, 65-си жагат, 69 менен 71-чи жакпайт деп кантип добуш берем? Бул бир. Экинчи жагда, эгерде 3.600.000 добуш бар инсандардын 10 эле пайызы болсо, канча болот? 360.000. 10 эле пайызы 360.000 кишини, конституцияны түшүнгөн 360.000 кишини таап бере аласызбы мага? Таба аласызбы? Жок. 1 пайызы канча болот? 1 пайызы 36.000 болот. 36.000 кишини таап бере аласызбы конституцияны түшүнгөн? 0,1 пайызы 3.600 болот. 0,1 пайызы 3.600 кишини таап бере аласызбы мага? Конституцияны түшүнгөн. Кыргызстан боюнча түрөкүдүр. Таба албайбы? Мен сизге каттуу жооп берем, таба албайсыз. Таба албайт да. Түшүнбөй эле добуш беришти. 300 кишини таап бериңизчи. Эгерде биздин мамлекетте 300 киши мамлекеттик түзүлүш, конституциялык укук жөнүндө адис болсо, 300 киши биз өнүккөн мамлекет болот элек. Жакшы өнүккөн мамлекет болот элек. Тилекке каршы бир 15-20 киши бар. Мына биз өтө сабаттуубуз деп отурган мезгилибизде 93-жылы 5-майда кабыл алган конституциябызды дагы Левитин деген келип жетекчилик кылып ошол жазган. Кандай дейсиз? Кайгыбы? Өтө чоң кайгы. 144 миллион калкы бар Россия конституцияга өзгөртүү киргизди. 3 секция боюнча иштеди. Айлап иштешти. Ар бир секцияда мен деген дүйнөгө белгилүү атактуу юристтер иштеди. Адам укугу боюнча бир секция, мамлекеттик түзүлүш боюнча экинчи секция, бийлик ортосундагы жанакы тең салмактуулукту камсыз боюнча бир секция иштеди, эл аралык мамиле боюнча бир секция иштеди. Кудайдын куттуу күнү түз эфирде иштешти. 144 миллион калкы бар Россияда, ошол бир 60-70 киши иштеди. А биздин Кыргызстанда 150 киши топтолуп алып жазышты дейт. Кийинки президенттик шайлоого чыгасызбы, анан чыксаңыз конституцияны өзгөртөсүзбү? Алла билет. Кеп конституцияда эмес. Мен канчалаган жылдар бою айтып келатам, кеп конституцияда эмес, кеп инсанда. Кеп жеке инсанда. Бирок бийликке келген адамдар эле өзгөрүп кетип турбайбы? Ошол шылтоону таба бересиңер. Аябай каттуу сокко урасыңар, ошол көрүнгөндү мисал келтирип туруп сокко урасыңар. Ошо бийликке келгенде өзгөрбөй турган инсанды тандашты үйлөнүш керек да. Бирок ошол ким дегенде сиз айтпайсыз да? Ким экенин эл чечсин да. Мен айтсам айтасыңар, өзүмөн башка эч кимди көрбөйт деп. Азыр мен бирөөнү айта койгон болсом, барып ошону жеп жок кылышасыңар. Кыргыздарда ушундай да, оозунуп бараткан кишини барып туякка чаап, аны аксатыш керек. Канатын каккыла учайын деп аткан азаматтын канатын кайрып коюш керек.
Эми жыйынтыктоочу суроо болсун, бизге негизи президенттин тарапташтары көп жазат да, кечке эле президентти сындай бересиңер, мындай жасаган иштерин деле айтпайсыңар, жакшы жактарын депчи. Сиз да бир жакшы жактарын айтып көрбөйсүзбү? Барбы ушундай жактары? Билесизби, жакшы жактарын айта турган КТР деген бар, ЛТР деген бар, анан мындай бир ар бир областта телекомпаниялар бар, радиолор бар, керемет жетекчи инсандар бар. Алардын жумушу. Алар ошончо нан таап жеп атат. Мен жакшы жагындагы, жаман жагындагы бирдей кылып айтам. Мага баары бир. Акаевна да ушинтип келгенмин, Бакиевна да ушинтип келгенмин, Атамбаевна деле, Жээнбековна деле барына. Көздөрү мени карап, тике карап, бийликте олтуруп, момундай болуп, мен дагы менден башка ким бар деп турган кезинде айткам. Кеткенден кийин айтпайм. Кеткенден кийин айта тургандар аябай көп чыгат. Ошол эле КТР, ЛТР жабылып чыгышат баары. Бул дагы кайгы. Убагында айта албайсыңбы, айтпа. Ошондой. Мактай тургандар өтө көп. Аябай көп. Күн түн дебей иштеп атат. Ушулар бар экен, ушундай болуп атат. Өлкөбүз мындай болуп кетти. 30 жылда биринчи жолу учак келип конду. 30 жылда асфальт төшөлдү, 30 жылда суу чыкты, 30 жылдан жамгыр жаады, чөп чыкты, чөп көгөрдү дегендер көп. Алардын алдында биздин үнүбүз угулбай эле калат да. Кандай дейсиз? Студиябызга келип маек бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу Политклиника медиасынын көрүүчүлөрү, сиздер менен мен Дилбар Алимова болдум. Биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жазылууну унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.